Абдилямит Матисаков. Ферғана. Аңгеме. Бышықчылық. Ферғананың базары күн жануары құйқалайды. Үйме-үйме қоуындырдың түбінде бірден-екіден нықсыраған қоуыншылар отырады. Базаршылардан жол тибейді. Bir қылы мөресі менен сөзіп өтеді. Арқаңа бұрылып, «Ей, көзіңізге қарабайсыз ба?» десең, беркі мөресіндегі чыптасын өйді серпіп, «Көңіліңізге албаң, таға, базарчылық екен», деп айыбын базарға шылтап күліп тұрады. Қоуыншыларда сүрешчінің жүрегі бар. Үймектерін тіктебіле тұрғын келеді. Тікте түшпейді. Базарчылар мөресі менен қойып кетішеді. Арыға жоқтан күлесің. «Көзіңізге қарап жүрбейсіз бе?» десең, «Өзіңіз орта жолға тұрбаңда. Мұрда базарға келген білеңіз?» деп қақшықтап, қайра кешін айыпқа жығады. Бара-бара өзіңда мөрі қағыштырғанға сазданып, адеп сөзе берсе, өзіңда чейрықсына түшет екенсің. Тел ұшына базарчылық екен деген сөз ұтыры келе қалады. Үймектердің түбінде қағаздан шапка киген бірден-екіден қоуыншылар. Бұл адамдарда сүрешчінің жүрегі бар. Қоуындыры өткен түрді арбап тұрады. Жездем, «Қаяқтың қоуыны?» дегежекті болбой, саратан ыстықта үстінен чапанын түшірбігін қоуынчы үйіні мейман түшкөнсіп бөжіңдіп, «Мырза чөлдікі таға, бір тілік кесейін, жегенге пұл жоқ», деді. Чарабзалы күнгі жарқ етеді. Қолы боғырынан түшпөй, бойыңызды балқытқан бір тіріліктің шересін көзіңізден байқап тұрады. «Таңдайын бы?» Бөжіңдігін чал бізден тақып тұрады. Таңдайдағы шеренің жырғалын көзімізден көріп тұрады. Қолы боғырынан түшпөйді. Қашы үрпөйіп, жарғанаттың әлі қош қанаты. Көздерінде аптапту чөл жатады. Зақым желген ошол чөлді андылық жытту кепеде жатып тұрып, шерин-шерин аңкемелерді жазып келеді. «Таңдайын бы?» Қолын боғырына алған қоуыншы бізден тақып қойады. Жездем қолындағы тілікті қауығына чейін шашпай кеміріп, қоуыншының екі көзі бізде, ыйман ызаатына чыдап туралғыда емессің. Ичім бышып кетті. «Жезде, балдарға қоуын ала кетелічі, мазар басып барады», дедім. Жезден түшкірін авайды. «Бұл сықта өзі-өзді зорға көтеріп жүрөбүз. Ноқаты қаяқта жатады. Олар қоуын жебесе қысыр қалбайды», деп алдыма түшіп жөніп берді. Бөжіңдігін чалдың қолы боғырынан түшіп кетті. Жарғанаттың қанаты үмітті көздерін жаап қалды. Қоуынчы, «Ықтияр өзіңірді» дегенсіп, Чарабзалын ағырлар үймелік төшкөн жана бізге ақ пейілдегі кесіп берген жарты қоуынғы сайды да, сөзімізді ұқпаса да алыстан бізге бағам таштап, чайы ортаған шергіне басты. Қоуын базардан кілем базарға өтіп баратып, албағандан кейін кесілген қоуынды емнеге жедік десең деп өзімчеле убаймамын. «Базар бүткөн жерден базар башталат», деп қалды жездем. Мақтағанды білет, келіп кетіп жүрчі базарын мақтап қойды. Жоон бақа теректерге тартылған арқандарда түркін түз, көңіл азғырған келемдер ілініп, арасы ұзын кеткен көчі. Көчілерді жөйлөшкөн ел, көздері алма тәрген базарчылар. Берін-бері мөресіменен қойып кетсе, кечірім сұраштың ордына бері-берін қарап күліп қойышат екен. «Қайтсақ қантет?» дедім жездемдің арқасынан. Антпесе кілемдерге арбалып кете бере тұрған. Қоуыншының күнгі жарқ еткен Чарабзалын естеп, тілім қычышты. «Мен көргөніңіз менен бір кілемді албайсыз», деп айтып жібере жаздайым. Чарчадың бы? Базар көрем дейсің дағы. Мазаң жоқ та. Ушындай болот, базарды чыдаған көрет. Боло ошо жақта ушындай базарлар. Жездем жөн сүйлөбөйт, тиішіп сүйлөйт. Өзі алысқы бір қожекелденін боз адырын башпағын алайттағы, қаяқтағы бір ферғананы өзіні көқыла қойыд. Өзімчүлдігінен баққан малын бір өгі тарттыры бейді дешіп жүрбейбі. Айтса айтпаса ошондо елекен. Өмір су мұрын екі өгізді, андан бері 2 жыл өтіп кетті. Қыштау талашып, қыжыңдашат. Өмір су мұрын дағы қыйтыр. Малын жайлоудың ерте ап түшөттағы жылда жезден бечара отырчы көмөшчүнүн жылғасын ийле болат. Бұчың атаңдан қалған қашар емес. Мен дағы сағы оқшы өкмөттің малы деп жүрем. Арызыңды көтеріп, ма демектен райкомға барбайсың ба? Дейт, екеуін зор ғажыраштырған қойчылардың көзінчі. Сен дағы жарым жыл, 1 жылчыла кечіп, тамчы өткөн қашарда отырып көрчі, деп көйлөнгөн жездем райкомдун ешіген сүзөт. Аяғы эмне болду? Өмір су мұрын жездемдин кыштоосунда жылуу жумшак кыштап чыкты. Жездемдин коюн онду жаңы бүтүп, мака суучу болуп иштеген жигит жан деп алды да, сарайды тукумдай кылып оңдотуп, жубайы экөө малды кабак кашым дебей багып чыгышты.
Азыр жездем совхоздун көзүн карайт. Зап гана болду. Колуна анча-мынча айлык тиет. Ошого шүгүр дейт. Кышычы Кудайдын бекерчиси. Быйыл 10 түп алмасы башын жегендей болду. Өгүнүп астан жеңил машина минген 2-3 адам келиптир. Сатсаң алмаңды көжүм сат, түбү менен баалап алабыз дешип, аяк биягынан тоорушат. Жездем да бош келбейт. Малды өткөргөндөн бери баягы марттыгы калып, колу карыша баштаган. Маслихатташчу адамым бар. Баары эле силер айткандай боло бербейт. 1 апта өткөзүп келесиңер, дейт. Маслихаттешчү адамы быкынында жашаган Сатар Алмапуруш. Башына жүн чыккандан бери алма сатып күн көрүп келатат. Билбегени жок. Айтор Замат, сага келген журт куруткан алып сатарлардын өзү экен. Келишери менен мени чакырт. Соодаңды бир жаңсыл кылып берем. Кийин дагы алма марзан кетиптир деп башыңды муштап жүрбө, дейт. Ферганага түшөөрү менен алма кандай пул болуп атканын өз көзүм менен көрөм деп алма саткандарды бир чекеден кыдырганы да ошондон. Паста алма пул экен го. Быйыл алма жок турбайбы? Деп алма базардан таңдайын такылдатып чыкты. Ошондо көзү ойноктогон жездемди көргөндөргө бу адам 2-3 жыл мурда кой багып, тоодон түшпөгөн немеле десем, эч кимиси ишенбес эле. Аякталды. Алчу нерсе жок болсо, эрте күндү кеч кылбай кайтсак болот эле, дедим. Жездем жүдөгөн түрмө карап ишенди окшойт. Курсакты ачты, деп өзү да кошула кетти. Жүр, сага бир лагман аперейин. Өмүрүңдө андай лагман ишкен эмессиң. Ээрчишип быкылдаган базарды жиреп жөнөдүк. Жездем алыстап кетти. Эч кимге урунбай аскадан жол таап өйдөлөгөн мергендей кете берди. Көпчүлүккө кыпчылып канча ынтылсам дагы арышым арбыбайт. Жүдөп какап баратып, эжемдин аманатын эстепмин. Той-пойго барсам, үстүмө салар түзүгүрөөк көйнөгүм жок. Жездең бир көр соода жанында жүрүп көйнөк тандаш. Ушуга чейин көйнөккө жалчыбадым. Дегенин ушу тыгында кетип баратып эстегенимди кара. Жезде, токтоң. Жезде дегенде мурда кийин укпагандар бар экен. Мени аңкайып карап калышат. Кол булгалаганымды көрүп, жездем токтоду. Жанына жетелекте, ишти кам кылган турбайбызбы? Бу эжемдин аманаты эстен чыгыптыр го, дедим. Экөөбүз онун ортосунда токтоп калган дүмүрдөй, көпчүлүк бизге келгенде экиге бөлүнүп, эки жагыбыздан агылып жатты. Чак иш болуптур. Ону убагында эстетпепсиң да. Пулду түгөткөндө. Кантип эми. Көйнөк апарбасак, онун киргизбейт, уруш чыгарат. Жездем бечара болгон акчасын кыздарынын аны-мунусуна жумшап, 4 баласы бар, 4-өө тең кыз. Чөнтөгүндө майда чүйдө каражатка себелейим деген пулу жүргөн. Лагманга да көңүлү тартпай калды. Ого жалат болбоң. Эжем күсөгөн көйнөктөн Фрунзеде бардыр. Келишкенин алып, каттагандардан берип жиберем, дедим. Жездем ооз учунда, сен студент, окуганды бил, көйнөк издешти коюп, деди. Үндөбөй калемперге ооз куйкалатып, тердеп тепчип лагман иштик да, кетиштин камын көрүп, автовокзалга жөнөдүк. Паркка салып, көлөкөлөп кетип баратканбыз. Кыбыла жактан Керней Чилдермандын үнү чыкты жарышып. Жездем элеңдеп, палвандар таш көтөрөт экен, кичине тамаша кылбайлыбы, деди. Лагман ичип чыккандан биякка ооз ачкан эмес. Көйнөктүн кайгайы кичине унутулар, деген ойдо баш ийкедим. Жолдон паркка бурулдук. Үй ордундай жерди эл шакек кылып уруп алган экен. Керней Чилдерман шаңкыган сайын шакек жоонойуп, кеңейип баратты. Как асфальтка жаман-жуман кийиз таштап коюшуптур. Үстүндө 6 таш тизилип турат. Чырымталы чыгалек, каракаш бала таштардын жанында колу шалкылдап адеп Чилдерман какса, анын жанында ала топусу менен тармал чачын бастырган узун жигит жаагын табарсык кылып парсайтып Керней үйлөйт. Дүпүлдөгөн шаң кыя өткөзбөй, адамдарды жолунан азгырып бери сүйрөйт. Палваныңыз ташын оо кечирек, көлөкө түшкөндө көтөрөт, дедим. Кете бербейлиби, жолдон калбай деген спайттым. Ферганага бир келипсиң, палван көрүп кет, кетиштин таш бешин тартпа. Такси турат го. Кызыл кыяга жетсек, анан аягы. Кулактын парсылдагын жарган Керней Чилдермандын доошу басылганда, көпчүлүктүн кобур-собурун, дүпүлдүккө жутулган турмуштун көндүм күүсүн эшиттик. Картаң теректин түбүндө турган ак волгадан көк кыжымдан шым кийген, сары кайыш өтүкчөн, ийини бир кулач адам чыкты. Бел курчоосунан өйдө жылаңач, көпчүлүк жарылып, ортолукка жол түштү. Ярмат палван,
Уштаптагы зор палван. Чачын устарага кырдырып, буркуратып атыр себинген, алда ачык жегиде кийген адам сурабаса деле жездеме билгенин айтып турду. Таза жетилген экен, деди жездем дагы. Кардын караң кардын, күчтүн баары ош жерде. Кайдан чыкты, турган элде байкабай калды. Бети башын боёп, пайчасы кыскашым, ала-була көйнөк кийген жарчы колундагы микрофонго үйлөп палванды айланып басып жүрдү. Жана Азиз атажандар, жан жигар ана карындаштар, кичкентай козучактар, деди жарчы. Палван таштардын четине кийизге малдаш куруп отургандан кийин: Бүгүн Фергана шаарына оюн көрсөтүп, сиздердин көңүл сазаңарды кушубак кылмакка Кубасайлык Ярмат палван келип отурат. Тамашабандар, Ярмат палвандын атын эшиткен бир марта көрсөм, өнөрүнө бир марта тамаша кылсам, шапа курсам деп тилек кылган бурадарлар араңыздарда кыйла. Аягы ош, биягы Ташкентке жете дуван бузуп, журт дубасын алган. Таш көтөргөн палван сиздерде бүгүн мехман, деди. Жарыяны былк этпей уккан эл эми качан оюн көрөбүз деп ичи бошоп турган эл толкуп берди. Палван өзү тууралуу жайкама сөздү уга берип, бышты кулак болуп бүткөнбү, жарчынын сөзүн чымын чыкканчалык көрбөй чынжырга байланган таштарды тиктеп мелдирейт. Мага ал ээн жерде калып кетип, алды аркасын коркунуч дооруп, жырткыч эми каягынан качырып чыгаарын болжогондой сак турду. Эл көбөйгөн сайын шакек куушурулуп, отургандардын үстүнө ийилип турду. Ярмат палван, деп чакырды жарчы микрофондон. Лаппай, деди палван кош көңүл. Жарчы чакырганда ал дайыма ушинтип жооп кайтарышы керек окшойт. Кана эмесе, тамашабандарга оюнду баштап бериң. Хоп, яным менен. Палван таштарды чынжырдан бошотуп, өз-өзүнчө бөлүп койду да, жарчынын оозунан дагы кеп күтүп калды. Микрофон гүлдүрөдү. Ярмат палван. Лаппай. Кандай оюн көрсөтөсүз? Тамашабандарга айтып туруң. Жарчы палванды көз көрүнө баштап алды. Бечара жаңы эле шунакы, азыр бу таштарды деп келатканда кебин кайта чулуп кетти. Кечириң бизди палван, кечирип коюң. Таштар канча килолук, шу көпчүлүккө кулагдар кылып, бит таштардан айтарсыз. Алдымдагы таштар күжүм бир кыл, 32 килолук. Биттеден көкүлөтү ургытам да, түшүп келатканда ушап калам. Кайра ыргытам, кайра ушайм. Баракелде палван, баракелде. Кана тамашабан көрүүчүлөр, бит ташапа куруп коелу. Микрофонду ээрчип, палвандын өнөрүнөн али бейкабар турган эл дүркүрөтүп кол чапты. Герней чилдирман дүпүлдөп, палван 4 ташты бир-бирден ыргытып, түшүп келатканда сабынан кармап калып жатты. Таштарды ыргытып болуп, көкүрөгү менен дем алып, чеке терин сүртүп атып, жарчынын көзүн карайт. Палван, деди ырчы. Лаппай. Палван жарчыдан көзүн албайт. Жарчы палванды карабайт, көпчүлүктү карайт. Сиз мына 19 жылдан биякка таш көтөрөсүз. Көрбөгөн элиңиз, баспаган жериңиз калбады. Бүгүн ментип насипти караң. Ферганалыктарга оюн көрсөтүп отурасыз. Сизден бит да ылтымас энди. Жана атажандарга деп, жан жигер ана карындаштарга деп, кичкентай козучактарга деп эң кыйын деген өнөрүңүздү көрсөтүң. Кана, тамашабандар, бит ташапак. Чоң кичине кол чапты. Герней чилдирман коштоду. Палвандын кыймылы бошошуп, дагы бир нерсе күткөндөй. Бирөө бир нерсе айткандай, Герней менен чилдирман дагы лып басылды. Ярмат палван. Жарчынын көзү элдин арасынан бирөөнү издейт. Саардан бери издейт. Лаппай, деди. Палван эңкейип таштарды бир жерге үйүп жатып. Азыр жуда кыйын өнөрдүн бирин көрсөтөм дедиңиз. Оюндун кумары менен кичкентай козучактар алдыга жылып кирип келишти. Палвандын колунан таш ыргыса, бирөө жарымына тийип кетпесин. Кийин жылышып. Эл копшолуп шакек кеңейди. Алдыга турган жездем сүрүлүп, жаныма келип калды. Аңгыча бизди жандай, пош жол бергиле, кара адам кетип баратат, көзү көр адам кетип баратат, жол бергиле деген чыканактай баланын дирилдеген үнү көпчүлүктү тең бөлүп, аркасынан бай түп жаңгактай болуп далдайган чал адамдардын ийин мүйрөсүнөн кармап, кулунчагы салган жолдон чыгып кетпесем деп майда арымдап келет. Төбөсү көпчүлүктөн бир карыш чыгып жүрөт. Ийининде куржуну бар. Алдыга өтүп кетишти. Ого чейин буларды жарчыда көргөн окшойт.
Микрофондон аксакалга жай бергиле. Кана жылыш кыла деп калды. Чал туура кылды. Ийниндеги куржунду алып, эки бүктөп көчүгүнө басты дагы, жарчынын ызааты кылып ортолукка баш ийгеди. Элдин уудуусунан оюндун кызыгын туюп, кол чабылганда кол чаап, гез-гез тике турган баланын пайчасынан тартса, ал эңкейетта чалдын кулагына бир нерсе дейт. Ярмат балван, лаппай. Шу азырдагы жүдө зор өнөр көрсөткөнү турасыз. Бир жагы тобокелчилик. Таш оюндун бу сапаркы номуру канака? Бир ооз. Хоп, жаным менен. Таштарды көрүп турасыздар. Бир-бирден кылып тизип койдум. Аны көрүп турабыз. Сөздү көбөйтпөй таш көтөрүң. Ферганадан алыс кетүүчүлөр бар бу жерде, деди көпчүлүктүн арасынан бирөө. Палван көп сүйлөбөйт, таш көтөрөт, деди дагы бир жоон үн. Жарчы да, палван да укпамыш болуп иштерин кыла берди. Мынаке, таштарды тизип койдум, Бактияр ака. Бир даанасы 32 келе. Палван таштарга кол жаңсады. Ар бирине курбайлайм дагы, тишим менен биринен кийин бирин чаптаман каргытам. Бали палван, бали. Кана тамашабандар, шапа куралы. Эл карап турбады. Бир адамдай кол чапты. Ярмат палван кайыш корун бир илмекке жылдырып, белин боодуда, өзү айткандай тишине салып таштарды бир чекеден ыргытып чыкты. Тургандар микрофонду күтпөй эле кол чаап жиберди. Бали, кем болбо атоолу. Жарчы аны колунан жетелеп, шакекти бир айлантып чыкты. Ярмат палван кийиздин чекесине малдаш куруп, бая Волгадан түшкөндө өзү менен ала келген термостан чай куюп ичип отурду. Жарчынын добушу муңайым угулду. Ярмат палван. Кулагым сизде, Бактияр ака. Бүгүн сиз Кубасай жактан ушу ферганалык агайындар деп, шулардын көңүлүн бир жашаңдатайын деп, тамашага маарик кылайын деп, элирип, сүйүнүп келдиңиз. Тамашаңызга, күчүңүзгө, чапчаң оюнуңузга шапак чаап, жана тажандар. Шу бала жандагы нечен журт кашында туруп, таш көтөрсүн. Жана дагы көп жылдар калк көңүлүн курсанчылыкка бөлөсүн деп дубасын берип атышат палван. Сөз арасында шеригин отуру чакырып турбаса, кебинен адашып калат окшойт деп калдым. Палван, лаппай, деп коюп палван да жөн отурган жок. Пияла аркасынан пияла бошотуп отурду. Шу отургандардын ичинде кыдырган элинин кимине болбосун, бу палвандын ыйманы оттонусу учурасын, билектен күчү, башынан ооматы кетпесин деген кыянатсыз, асыл ниет адамдар болсо, уул көрсөм уултайым ушу Ярмат палвандай таш көтөргөн, журт лапазында жүргөн атуулу болсун деп тилек кылган ана эже, карындаштар болсо, жана таш көтөрбөсөк да элдин камын эстен чыгарбай, намыс үчүн карекке жараган Ярмат палвандай ала көөдөн, көңүлүндө жакшылыгынан бөлөк кири жок азамат болсок деген кырчын тал жигиттер болсо, жаныңардан шу палванга деп битта сом, экита сом атасаңыздар. Ярмат палван. Ишитип атам, Бактияр ака, деп ал ордунан турду. Мынабу пакырды кармаңдагы мен эргешип басың. Тамашабандарды бир тегеренип чыгалы. Жарчы палванга жап жаңы, али суу куюла элек челекти карматты. Агайын туугандар, палвандын зыйнаты, көңүлүңүздөрдөн чыкканы, битта сом болобу, экита сом болобу, аз дебейбиз, көп дебейбиз. Көңүлдөн чыкканын, палван үчүн. Жарчынын оозу оозуна тийбейт, аркасында микрофондун узун түйүнү кара чаар жылан болуп чубалжыйт. Палван аны ээрчип, 2,5 саатча пул чогултушту. Садагасы кетейин көпчүлүк, тилеги таза көпчүлүк жанынан сууруганын палвандын чакасына кыйылбай таштай берди. Ата небересине, энелер баласына, кош бойлуу келин курсагын тепкен наристесине атап, илгери үмүт менен пул таштайт. Экөө ортодогу таштарга кайтып келишти. Таштар менен бир катарда бети кара чарчы менен жабылган челек турду. Палван таштарын шашпай тизип, ага узун темир өткөздү. Эки учуна чынжыр бекетип, мойнуна илди. Дене бойду дүүлүктүргөн керней чилдирманды көрүп ал. Палван, жагы талбаган жарчы экен. Палван деп эле турат. Лаппай. Шу 4 ташты бириктирдиңиз. Мойнуңузда азыр нечи салмак бар? Шардан айтып туруң. 128 кило мойнунда. Бара келди. Кантип көтөрөсүз? Мойнума салган боюнча тамашабандардын алды менен тегеренем. Бали,
Кана, карнайчы, чилдирманчы. Палван бакандап суу көтөргөнсүп, темир желкесин ийип отурган элди бойлоп дикилдеп басты. Ошондон кийин палван желкесиндеги салмакты таштагандан кийин термосунан чайын ичип отурганда жарчы дагы палван деп чакыраарда кызык иш болду. Баягы жаныбыздагы балага жетелетип өткөн чал ордунан туруп алды. «О, туугандар», деди, жер тиктеген калыбында. «Шу тургандардын ичинде таш көтөрүп, эл алдында күч кубатын сынап көрчү азаматтар бар бекен. Болсо чыксын, палван дем алгыча, тамаша кылалы». Көрч алдын бу жорогун ким күтүптүр? Анын далдайган зор сөөлөтүнө көз токтоткон элди аралап, шыбың-шыбын сөз жүгүрдү. Башын устара менен кырдырган баягы киши жанындагы оюнду бут учуна тура калып караган, карды салаңдаган агала сакалчанга бурулду. «Мунун баягы төө моюндук сурман палван экен». Өзү тапканына өзү сүйүнүп, чала була кыйкырып ийди. «Ой тобо, ошо көзүңүз көз экен, тим эле ыргыта тааныпсыз», деди карды салаңдаган агала сакал бут учуна тура калып. «Көзүнөн айрылган экен, бечара. Болбосо баягысындай эле». «О, муну көрөлөгүбүзгө канча болду? Жакшы караптыр». 45-inde Сырдарыялык Идаят палвандын белин үзө чапкан Сурманжан башчыл ушу да. Өзү, деп атырды буркуратып себинген киши башын ийкеңдетти. Сурман палвандын кеби көпчүлүктү толкутту, бирок кана көтөрсөк көтөрүп көрөлүчү деген бирөө жарым суурулуп чыкпады. Палван сүрүн, палван савлатын, илгери алышканын 2-3 силкип боюн жерден бошотуп, так көтөрүп жамбашка салган адамды карыялар таанып турду. Сурман жан башчыл үндөбөй тегерекке сүкүт чалып, кулак түрөт, жарчы шашып калды. «Атажан, биздин маалда таш көтөргөн пенде кемде кем? Бирөө жарымдан намыс ярына тийип алсак, белин кокустатып албасын. Оюндан от чыгат. Ярмат палвандын өнөрүнө кайтып тамаша кылалы. Кана, палван, өйдө тур. Керней чилдирман». Сурман палван колун өйдө көтөрдү, көпчүлүккө жүз бурбады. Ордону тиктеген калыбында: «Илгери шундай жерлерде калың журттун көзүнчө не бир азаматтар биринен бири талашып таш көтөрчү эле. Эч ким чыкпаса, карууну биз сынап көрөлү, десе болобу?» Баягы чымчыктай бала колтугунда жүрөт. «Биякка жүрүң, таштар бу жерде тизилип турат», деп тартынганды билбеген бала экен. Атасын таштарга жетеледи. Күлкү чыкты. Тааныбагандар, көбүнчө жаштар шаракташып күлүп жатышты. «Көр адам турбайбы? Таштын алдында калып өлөт экен. Баласын жетелеп кетсеңер, таш тоголонсо». «Мээси жок быйым бу чалдын. Ташка жолотпогулачы. Бир нерсе болсо догуна каласыңар». Сурман палванды тааныгандар үндөбөй турушту. Чал эңкейип четки ташты кармады да: «Оппа!» деп белине чейин ап келип, өйдө көтөргөнгө дарман кубаты жетпедиби, же намыс ары козголдубу, же бир нерсе туйдубу, же бир нерсени көрдүбү, ташты гүрс эткирип таштап жиберди. Жакын отурган келин-кесектер: «Ой, бу жинди экен», деп тура качышты. Көпчүлүк кыраан катка түштү. Көпчүлүк менен чатагы жок чал баласын чакырды. «Кадыржан, басың чата, кетели бу жерден. Сизди мыскылдап күлүп атышат». Намыстанган бала чалдын колунан тартты. «Кетебиз, балам. Биз калбайбыз бу жерге. А тургандар бизге күлгөнүн коюп, мурда өздөрүнө күлүшсүн. Андан көрү тургандарга айт. Кыйкырып туруп айт, уулум. Таштар 32 килолик эмес, 16 килолик экен». Чоочуп кетти бала. Коркуп кетти. Жалганды билбеген наристе: «Бизди алдашыптырбы?» деп колуну кыйкырып жиберди. «Кыйкыр, элдин сообуна кыласың. Бекерден бекер алданып тура бербесин. Кыйкыр». Кадыржан ортого жүгүрдү. «Булар палван эмес, эптеп пул тапкан көз боёмо». Бала сөзүн түгөт албады. Бала сөзүнүн аягына чыкпады. Баланын кирсиз көкүрөгүн көпчүлүк көрө албады. Аттаган анын үнүн керней менен чилдирман басып кетти. Кубасайлык Ярман палван талтайып, жанаракта эле Сурман палван салмактаган ташты оң колу менен ыргытат да, сол колу менен кармап өнөр көрсөтө берди. Сурман палванды элден мурда тааныган, башын устара менен кырдырган адам баш чайкады. «Мынаны караң. Көзүбүз соотуруп биз көрбөгөндө,
көзү көр адам туюп айтып берип турса, барып пенде баласы эмне болоор экенбиз деп айтты да шакекти бузуп чыгып кетти. Бут учуна тура калып оюнга тамаша кылган кара сакалчан да жөнөдү аркасынан. Карасам Жездемдин да палванды көрөйүн деген көзү жок. Кетели деп калыптыр. Пулдан айлангыр. Колуна дагы 5 сом карматам. Ысак жээнемдин баласын ойлоп, ушундай палван чыкса экен деп бербедим беле. Башы көзүбүзгө садага, деди Жездем. О, кыйла узап кетсек дагы жарчынын үнү бизди кууп жетип алат. Ярмат палван! Лаппай деген палвандын эрикме, көңүлү кош доошун уга албадык. Анын ордуна Керней менен Чилдирмандын үнү чыкты. Автовокзалга кетип баратып, баягы колун боорунан түшүрбөгөн коончуну эстедим. Чөл көрүнгөн муңайым көздөрүнөн «Жегенге пул жок тага» деп өткөн кеткенге коон кескен курч чарапзалын эстедим дагы. Балдар жол карашат Жезде, коон ала кетеличи, өзүм эле көтөрөм, дедим. Бул сапар Жездем жок дебеди. Коончуларда сүрөтчүнүн жүрөгү бар. Үймөктөрү өзүнө арбап турат.